Assalamu alaikum mekендештер. Урматтуу Бишкек шаарынын өнүгүүсүнө кайдыгер карабаган шаар тургундары. Мен Ракиев Жанузак, 27 жаштамын. Жеке жана коомдук ишкермин. Бишкек шаардык депутаттыгына баратканымдын себеби эл үчүн, элдин көйгөйүн чечүү үчүн элге кызмат кылууга жаш курагым келип жетти. Кудай буйруса, элибиз колдоп өтүп калсам, эл үчүн ак тилден кызмат кылууга даярмын. Ушундай оор кырдаалда эмнеге бара жатасың деген суроолор көп берилүүдө. Аларга жооп иретинде айтып кетейин. Шаарыбызда эң чоң чечилбеген көйгөйлөр бар. Өнүгүү боюнча артта калдык. Мунун бирден бир себеби эл менен өкмөттүн байланышынын сапатынын начарлыгы, элдин үнү бийликке жетпей жаткандыгы, жетсе деле талаптагыдай аткарылбай жаткандыгы. Дагы бир максатым спорт тармагын өнүктүрүү. Себеби спорт бул бүтүндөй өлкөнүн намысы жана эл аралык деңгээлде мекенибиздин кадыр баркын көтөрөт. Жаштайымдан спорт менен машыгып, Кыргызстандын желегин желбиретем деген кыялдарым ишке ашыра албасам дагы, ийгилик жаратып келген айрым спортчуларга колдоо көрсөтүп келем. Урматтуу шаар тургундары, шайлоодо адаттагыдай тууган урук, дос, жар, куда сөк деп талапкерлерди тандабай, чыныгы эл деп күйгөн, шаарыбызды өнүктүрөбүз деп жүргөн, илимдүү жаш, жаңыча ой жүгүртүүсүнө, ыйманына, адеп аклагына, мыйзамдардын билүүсүнө карап шайлаңыздар. Туура бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок деп айтат элибизде. Биздин Кыргызстан жаратмандар жолу.